Өлкөнү өнүктүрүүнүн орчундуу багыттарынын бири санариптештирүү. Анын ыңгайлуулугу, артыкчылыктары кулаш жайганы калктын убактысы, күчү, акчасы жана каражаттары үнөмдөлүп, жашоо шарттары жеңилдөөдө. Мен бул айда тапшырганымда бир 3 күнүн аралыгында эле бүтүп калды. Мен эч бара болгон жокмун, тияктан айылдан, тияктан справкалар чогулткан жокмун, бүт баары ушул жерден бүттү. Көп нерсеге убакыт таппай эле кыйналып атчыбыз. Азыркы мезгилде көптөгөн мобилдик приложенияларды киргизип алдык. Азыр бир топ жеңилдей түштүк. Учурда Кыргызстанды толук санарип мамлекетке айлантуу багытында жигердүү аракеттер көрүлүүдө. Бул багытты көздөп Санарип Кыргызстан программасы. Анын ичинде Санарип аймак долбоору да кабыл алынган. Кыргызстанды санариптик трансформациялоо багытындагы лидер мамлекетке айлантуу зарылдыгын президент Сооронбай Жээнбеков да Борбор Азиядагы санариптик трансформация боюнча өткөн эл аралык жыйын учурунда билдирген эле. Азыркы учурда санарип технологиялары дүйнө экономикасынын жүзүн өзгөртүп, бардык өлкөлөр үчүн глобалдык процесске кеңири катышуу мүмкүндүгүн жаратты. Жаңы мүмкүнчүлүктөрдү пайдалануу үчүн мамлекеттик башкарууда бизнесте жана коомдо жаңылыктарды кабыл алууга даяр чөйрөнү түзүү керек. Өзгөрүүлөрдөн качпай, жаңыланы ыкчам кабыл алып, турмушка тездетип киргизген өлкөлөр гана ийгиликке жетип жатышат. Биз дагы башка мамлекеттердин артта калбай, заманбап коомду куруп, глобалдуу санарип экономикасында өз ордубузду табууга умтулуп жатабыз. Санариптештирүү боюнча өлкөбүздү биздин региондогу алдыңкы орунга алып чыгууну максат кылдык. Санариптештирүүнүн алкагында мамлекеттик кызмат көрсөтүүлөрдү электрондук ыкмага өткөрүү аракеттери татыктуу уланууда. Бул жаатта түндүк электрондук өз ара аракеттенүү борборунун үзгүлтүксүз иштерин белгилесек болот. Вот наша система Түндүк, которая подключена уже... Түндүк системасы аркылуу ушул кезге чейин 5 миллион 300 миңден ашык транзакция жүргүзүлдү. Бул деген 10 миллион кагазды үнөмдөдүк дегенди билдирет. Мамлекеттик мекемелер ортосунда 1 мүнөттө 210 миң кат алмашуу болуп жатат. Элестетип көргүлө, ушул маалыматтардын бардыгы кагаз түрүндө берилгенде канча адам кезек күтмөк, канча кагаз сарпталмак. Настолько миллионов раз. Миллион жолу кагаз аз колдонулду. Ушунча жолу атка минерлер бири-бирине чалышкан жок. Бир гана компьютер аркылуу байланыш болду. Учурдун талабына ылайык мамлекеттик жана муниципалдык кызматтарда санарип технологияларына толук өтүүдө. Жаңыланууга жанашып, жеңилдиктерди көздөй бет алуу менен заманбап коомду курууга жол ачылууда. Күндөн күнгө өлкөдөгү интернет колдонуучулардын санынын эбегейсиз көбөйүп жатышы Кыргызстанда санарип тармагын өнүктүрүү потенциалынын жогору экендигинен кабар берет. Интернеттин колдонуучулардын саны 2,5 миллионго жетип, бул эле жылы 18%га көбөйүптүр да. Көп биздин ошол мамлекеттик кызматтар ошол мобилдик тиркеме аркылуу берилип жатат да. Бул мындай абдан чоң кызыктуу көрүнүш болуп жатат. Мобилдик тиркемелер аркылуу кайсы кызматтык төлөмдөргө акы төлөсө болот. Жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкы башкармалыгынын айып пулдарын текшерүү жана төлөө. Жолдо жүрүүнүн эрежелери бузулган учур чагылдырылган жогорку сапаттагы деталдуу сүрөттү көрүү. Транспорттук каражатка салык төлөө. Аттестаттын жана дипломдун аныктыгын текшерүү. Коммуналдык кызматтар. Онлайн дүмүрчөк алуу. Мобилдик байланыштар. Коммерциялык телевидение. Мамлекеттик төлөмдөр. Чет элдик байланыштар. Интернет түйүндөрү. Социалдык тармактар. Банк кызматтары. Насия берүү. Автотөлөм жана башкалар. Санариптештирүүнүн алкагында ийгиликтүү ишке ашырылып жаткан долбоорлордун бири жол кырсыктарын азайтууга, адам өмүрүн сактоого багытталган коопсуз шаар долбоору. Ошондой эле электрондук китеп, электрондук кезек, мобилдик түзүлүш аркылуу төлөмдөр сыяктуу жаңылыктар пайда болду. Адистердин жана жетекчилердин санариптик квалификациясын көтөрүүгө багытталган масштабтуу окутууларда байма-бай жүрүп жатат. Азыр мен тандаган программанын тили бул Python деп коет. Python тилинде Python developer деп коет, Python разработчик деп коет буларды. Булар Python тилин билгендер ошол компьютердин ичиндеги, болобу телефондун ичинде, болобу кандай гана тармакта болсун, ошонун ичиндеги приложенияларды жасашат. У нас есть IT-компания. Билим алууну каалап кайрылгандар көбөйүп жатат. Биз санариптик технологияны эң жогорку деңгээлде өздөштүрүүнү камсыз кылабыз. Өнүккөн өлкөлөрдө улам жаңылануулар болуп турат. Биздеги компаниялар алардын долбоорлорун алып программалоону ишке ашырып жатышат. Санариптештирүүнүн башкы максаты мамлекеттик органдардын өз ара маалымат алмашуусун электрондук түрдө жүргүзүү, калкты тейлөөдө адам факторун азайтып, аларга жеңилдик түзүп берүү жана эң башкысы жемкорлукка жол бербөө. Ошондой эле санариптин этикасын сактоонун,
кибер коопсуздукту камсыздоонун жана жарандардын ички маалыматтарын коргоонун жетиштүү деңгээлин камсыздоодо эң маанилүү. Кыял Шаршеева, Чыңгыз Жумагулов, Жума Кайрык.